2024 жылдың 19 сентябрында экс-премьер-министр Апаз Жумагулов өзінің 90 жылдығын белгіледі. Бұл оқиға қарата министрлер кабинетінің екі муын басшысы Ақылбек Жапаров жана Апаз Жумагулов жетектеген жиын өтті. Ынтымақ орду резиденциясының имаратында Апаз Жумагуловтың парадтық портреті орнатылды. Апаз Жумагуловтың марекесі менен куттуктоого Кыргызстандын 12 мурдагы өкмөт башчылары келген. Иш-чарага катышкан экс-премьерлердин арасында Мухаммедкалый Абылгазиев, Өмүрбек Бабанов, Игорь Чудинов, Жоомарт Оторбаев, Амангелди Муралиев, Атас Жумагулов, Турсунбек Чыңгышев, Жантөрө Сатыбалдиев, Феликс Кулов, Темир Сариев, Кубанычбек Жумалиев жана Кубатбек Боронов бар. Ошондой эле иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Социалдык тармактарда сүрөттөгү ар бир экс-премьер-министрге кылмыш иши козголгонун айтып талкуулашууда. Политклиника медиасы бул маалыматты талдап көрдү. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-2020 жылдары Кыргыз өкмөтүн башкарган. 2021 жылдын 26 январында ал УКМКга суракка чакырылып, андан соң кармалган. Ага карата жазык кодексинин коррупция жана мыйзамсыз баюу беренелери боюнча айып коюлуп, камакка алынган. Тергөөнүн версиясы боюнча Абылгазиев премьер-министр болуп турганда Комтор Голд компанияга геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүү үчүн кошумча аймактар берилген токтомго кол койгон. Кийин Абылгазиев 2021 жылдын 20 августунда соттун чечими менен чет жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин айтымында Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп берген. Абылгазиев 2022 жылдын 8 сентябрында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 2021 жылдын август айында ага карата козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирген. Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары Кыргыз өкмөтүн башкарган. 2021 жылдын 31 майында ал Кумтур долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча УКМК тарабынан кармалган. Кийин Бабанов 2021 жылдын 27 июлунда ден соолугуна байланыштуу чет жакка дарылануу үчүн камактан бошотулган. 2021 жылдын 24 мартындагы УКМКнын маалыматына ылайык Бабановдун аракеттеринде мамлекеттин, ошондой эле жарандардын кызыкчылыгына каршы келген фактылардын жоктугуна байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Ошондой эле Өмүрбек Бабанов мамлекетке 100 миллион сом төгүп берүүнү убадалаган. Игорь Чудинов Кыргыз өкмөтүн 2007-2009 жылдар аралыгында башкарган. Бакиевтердин бийлиги кулаган соң ага да кылмыш иши козголгон. Алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып коюлуп, камакка алынган. Бирок көп өтпөй эч жакка кетпөө тилкаты менен бошотулган. 2015 жылы депутатка талапкер кезинде ага Карганбек Самаков менен кошо жер тилкелерине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура аларды жалпы аянты 262 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган. Жыйынтыгында Игорь Чудинов күнөөлүү деп табылып, ага 5 миллион сом айыппул салынган. Ошондой эле 2017 жылы Чудинов жогорку кеңештин депутаты болуп турганда башкы прокуратура ошол кездеги фракциялык кесиптеши министрлер кабинетинин азыркы төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бир катар адамдарга дагы бир кылмыш ишин козгогон. Башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы кылмыш иши коррупция беренеси боюнча козголгонун билдирген. Политклиника медиасынын журналисттери Акылбек Жапаровдун туугандары айыл чарба багытындагы жерлерин жаңы конуш категориясына трансформация кылып атышканын, бул схемаларды ишке ашырууга биз сөз кылып жаткан Игорь Чудинов көмөк көрсөткөнүн иликтеп чыккан. Тергөө материалдарына ылайык алар 2009-2015 жылдар аралыгында машина сыноо станциясына 200 миллион сом мыйзамсыз берилип, кийин ал каражатты максатсыз пайдаланган деп айыпталган. Бирок кылмыш иши эмне менен аяктаганы белгисиз. Жоомарт Оторбаев 2014-2015 жылдары Кыргыз өкмөтүн башкарган. 2021 жылдын 16 сентябрында Кумтур кенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында УКМК тарабынан кармалган. Мекеменин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бозуп, Комтор Голд компания чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп айтылат. Ошол эле жылдын 20 ноябрында соттун чечими менен эч жакка чыкпоо тилкаттын негизинде абактан бошотулган. Оторбаевга каршы козголгон кылмыш иши мындан ары эмне болгону белгисиз.
Жантөрө Сатыбалдиев 2012-2014 жылдары Кыргыз өкмөтүн башкарган. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев коррупцияга шектелип, 2018 жылдын 18 июнунда Бишкек жебин модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча иликтөөнүн алкагында УКМК тарабынан кармалган. Ага жазык кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция беренелери менен айыпталган. 2019 жылдын 6 декабрында Октябрь райондук сотту экс-премьер Жантөрө Сатыбалдиевди күнөөлүү деп таап, 7,5 жылга эркинен ажыраткан. 2022 жылы экс-премьерге карата козголгон кылмыш иши кайра каралып, соттун чечими менен баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Темир Сариев 2015-2016 жылдары Кыргыз өкмөтүн башкарган. 2021 жылдын август айында мурдагы премьер-министр Темир Сариев экономика министри жана Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы болуп туруп, Кумтөр кенинин экологияга келтирген зыянын бир канча миллиард сомго төмөндөтүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп УКМК тарабынан кармалган. 2021 жылдын 20 ноябрында Кумтөр ишине байланыштуу кармалган экс-премьер Темир Сариев соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. 2022 жылдын декабрь айында Темир Сариевке каршы козголгон кылмыш иши токтотулган. Сариевдин айтымында, кылмыштын курамы жок болгондуктан иш токтотулган. Жыйынтыктап айтканда, иш-чарага катышкан 12 экс-премьер-министрдин 6 премьерге кылмыш иши козголгон. Айрымдарынын иши токтотулган болсо, айрымдарына карата козголгон кылмыш иши мындан ары эмне болгону белгисиз. Кызыгы, сүрөттөгү экс-премьерлерге козголгон кылмыш иштеринин дээрлик бардыгы Кумтөр ишине байланыштуу. Сиз Поликлиника медиасын көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR-код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.